Саламатсыздар байымдар. Бүгүн сиздерге маанилүү болгон тема жөнүндө азын-аулак сөз кылабыз. Балага жыныстык тарбия берүү. Мындай деп айтышат да кээ бир апалар, эмне кереги бар бул теманы айтып, биз мындай балага жыныстык тарбия берүү деген түшүнүгү жок эле, жыныстык жашоо жөнүндө түшүнүгү жок эле, чоң ойдук, жакшынакай болуп турмуш куруп атабыз дешет. Өзүбүздүн муунга балдарыбызды салыштырып башыбыз керек. Азыр интернет өнүгүп аткан заман. Балдар каалаганын, өзү кызыкканын интернеттен таап алат. Эгер сиз жыныстык тарбия жөнүндө, жыныстык жашоо жөнүндө, жыныстык катнаш жөнүндө сиз балаңызга айтпасаңыз, бала интернеттен кандай көрдү, ошондой кабыл алат. Бала айлананы таанып келатканда, жаңы маалыматтарды угуп атканда, ага фильтрсиз ишенет. Аны фильтрсиз кабыл алат. Мисалы, 2-ден, 3-төн мындай жыныстык катнашка барган бир жагымсыз бир видеолор бар. Ошолорду көрүп алса, балдар ошондой ишенет. 2-ден, 3-төн жыныстык катнашка баруу керек экен, бул жакшы нерсе турбайбы деп түшүнөт. Же болбосо баягы дагы ушундай бир жагымсыз учурлар бар, эркек менен эркек, аял менен аял болгон жагымсыз учурлар бар. Аны көрүп алса, ага ишенет, дагы ошого аракет кыла баштайт, ошону кыялдана баштайт, ошону элестете баштайт. Ошон үчүн сөзсүз эне балага жыныстык тарбия берүү керек. Керек болсо, бизде айтышат да, мен балам кичинекей, азыр 5 жаш, аны түшүнбөйт дейт. Жок, бала отургандан баштап айтып мээсине киргизүү керек. Бала жаңы отургандан баштап ага түшүндүрүп айтуу керек. Мисалы, мына бала отурду, балага айтуу керек. Аны түшүнбөйт дегенибиз менен бала кабыл алат. Бала угат, мээсине сиңирет. Бир эле жолу айтып койбой, дайыма айтып туруу керек. Кез-кези менен айтып туруу керек. Балага айтабыз, эркек бала болсо, эркек балага, сенин бул жерде мына ушундай органдарың бар. Сенде мына ушул мүчөң ата болууга катыштуу орган, эң бир маанилүү орган, сага өтө керектүү орган. Ар бир органыбыз бизге ар түрдүү кызмат аткарат. Мына ушул орган менен сен чоң жашка жеткенде ата болосуң. Балалуу болуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болосуң деп балага кадимкидей айтуу керек. Эми менин балам чоңоюп калган, мен кантип айтам дешиңиз мүмкүн да. 3 жаш болсун, 5 жаш болсун, мейли 7 жаш болсун. Мындай балдарга айтсаңыз укпай басып кетиши мүмкүн, таң калышы мүмкүн. Бирок балаңызга айта беришиңиз керек. Балаңыз менен көбүрөөк сырдашышыңыз керек. Балага эмоционалдык байланыш берүү керек да. Көзүнө тике карап сүйлөсөңүз бүттү, энергия өтпөйт, эмоционалдык байланыш жок. Балаңыздын көзүнө тике карап, ишеним менен, мээрим менен, ошол чоңоюп калган балаңыз болсо дагы, мына бул сендеги ушул орган ата болууга катыштуу орган. Назик орган. Бул органды кол менен кармабаш керек. Микроб кирип калат, чаң кирип калат. Бул органың менен сен чоң жашка жеткенде жараткандын каалоосу менен сен ата болосуң. Бул органың менен чоң жашка жеткенде сен жыныстык катнашка барасың. Жыныстык катнаш деген бир жакшы сезим. Ар бир адамга керек. Ага чейин ар бир сайттардан көргөн, бул күнөө болот. Никеге чейин жыныстык катнашка барган күнөө болот деп балага түшүндүрүп айтуу керек. Эненин сөзүн бала фильтрсиз кабыл алат. Айлананы балдарыбыз эне аркылуу тааныйт, эненин эмчегин эмет. Мындайча айтканда, сиз анын авторитет адамысыз да. Бир нормалдуу бир авторитет адамы болушубуз керек. Ошондой эле кыз балага да айтуубуз керек. Отургандан баштап айтышыбыз керек. Анын назиктигин ачышыбыз керек да. Кыз балдарды кээде, ой сен сармашка, мен кызым эркек окшогон, дебиз дагы ошентип атып эле анын назиктигин биз соруп коебуз да. Жаратканым бул жашоого кызды кыздай жумшак, ийкемдүү кылып жаратат. Мени сары болуп жаралсын, кара тору болуп жаралсын, көзү бакырайган болуп жаралсын, узкий болсун, айырмасы жок. Кандай болсо дагы Кудайым мага назиктикти берди, ийкемдүүлүктү берди, жумшактыкты берди. Биз балага туура эмес түшүнүктөрдү киргизип атып эле анын назиктигин соруп алабыз да. Ошон үчүн кыз балдарыңызды жумшак, назик кылып тарбиялаңыздар. Баарыбыз ошентели. Кыз балаңызга назигим менен, жумшагым,
ийкемдүүм, сендеги мына ушул органдар эне болууга катыштуу. Эч кимге көрсөтпөө керек. Абдан сулуу орган. Мындай сулуу органды бирөөгө көрсөткөнгө болбойт. Сен бул органың менен, жараткандын каалоосу менен чоң жашка жеткенден кийин эне болосуң. Бул органың эне болууга катыштуу. Мына сенин ушул курсак бөлүгүңдө жатын бар. Жатында бала уктайт. Жатын түтүкчүлөр аркылуу сен балалуу болосуң деп түшүндүрүп айтуубуз керек да. Анан кызыбызга бир жакшы комплимент айтпайбыз, же болбосо бир жумуш кылганда гана мактайт экенбиз да. Бул эми биздин баягы бала тарбиялоодогу бир катып калган бир туура эмес системаларыбыз да. Эми ушул түшүнүктөрүбүздү өзгөртүүбүз керек. Азыр заман өнүгүп атат, ошон үчүн кызыңызга анын назиктигин айтыңыз. Эгер сиз айтпасаңыз, же аны мактабасаңыз да, кечке аны критикалайсыз, сен мону жасай албайсың, кошунанын кызы сенден жакшы жасайт, сен классташыңан сенин кайсыл жериң кем, ал кийгенди кийип атасың, ал жегенди жеп атасың дегенден кызыңыз оңолуп кетпейт, чүнчүйт. Өзүн дайыма башкаларга салыштырып калат, сизден жакшы сөз укпайт. Анан чоңоюп калган кызга, бой жеткен кызга мисалы жигиттер оңой менен баягы ар түрдүү туш келди, оозуна келген сөздү айтып, батанын чек арасына кирбеш керек да. Ал эми кыздарыбыздын өзүнө баасы жок болсо, ага мисалы башка жигиттер да, сен татынакай экенсиң, сулуу экенсиң, мен сендей кызды башка жерден көрбөгөнмүн десе, ага баа тишенип калат. Себеби дегенде биз пендебиз, кызыңыз эле эмес, сиз дагы жакшы сөз укканды каалайсыз. Баарыбыз жакшы сөз укканды жакшы көрөбүз, мурдубуз дердейип калат го жакшы сөз укканда. Ошол кызыңыз деле ошол сөзгө муктаж экенин билиңиз да, балаңыз деле сиздин мактоо сөзүңүзгө муктаж экенин билиңиз, жакшы жагын ачыңыз. Сизден укпаганда бала кайсыл жактан угат жакшы сөздү, сиз айтпаганда ким айтат, кошунанын баласы айтып кетпейт. Сиз кааласаңыз, сиз каалабасаңыз, сиз балаңызга, кызыңызга кандай карайсыз, Аллам ошондой карайт. Биз ошону унутпашыбыз керек. Балабыз менен ушунчалык жакын болуп сырдаш болгонду үйрөнүшүбүз керек. Анан сырдаш бол дегенде өзүбүздүн сырыбызды, арыз муңубузду айтып сырдашуу эмес, баланын жан дүйнөсүн тарта билишибиз керек да. Мектептен келсе балабызга, келдиңби сен могу жумушту жаса? Эмнеге кеч келдиң? Кайда жүрдүң? Бул бизге привычка болуп калган да, адат болуп калган да. Ошол сөздү эми алмаштырышыбыз керек. Келдиңби балам? Жарыгым менин, жумшагым, мен сага тамак даярдап берейин деп койсок болбойбу? Конок келгенде кандай бир эпилдеп балдарыбызды, конокторубузду сыйлайбыз, мына ошентип балдарыбызды сыйлап койсок болбойбу? Анан балдарыбыз үчүн жашайбыз дейбиз, бирок туура эмес көп аракеттерди кылып алабыз да. Эми түшүнүктөрүбүздү өзгөртүшүбүз керек.